Кыргызстанда соңку учурларда өзүнүн ар кандай көз карашын коомчулукка ачык айтып чыккандар көбөйдү. Ооба, биз демократиялуу мамлекетпиз. Бирок башка ишенимдеги, башка көз караштагы жаштарга көпчүлүк жаштар кандай мамиле кылат? Алардын тандоосун кабыл алабы же жокпу? Бүгүн биз мына ушул тууралуу жалпысынан алганда жаштар демократияны кандай түшүнөт? Ачык талкуу кылабыз, андыктан жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Албетте биз жаштар тууралуу сөз кылып аткандан кийин көпчүлүк бөлүгү бүгүн студиябызга жаштарды чакырып алганбыз. Анда эмес азыр эфир башталаардан мурда ушул жаштарыбыз демократияны кантип түшүнөт, ошол тууралуу өздөрүнөн сурап алайлы. Сиздер демократияны кантип түшүнөсүздөр? Демократия деген бул ар кимдин баягы сөз эркиндиги өзүндө болгон мамлекет, ошол демократиялык мамлекет деп эсептелинет да. Бул дегенде 18 жаштан баягы жаран немеге чыгат дейбиз. Бирок ошого чейин деле өзүнүн сөз эркиндигин колунда болгон жаран ошол демократиялык мамлекеттин немеси өкүлү дегендей. Ушул демократия да. Демократия дегенде эле демократия грек тилинен алынган. Бул дemos народ, кратус власть деген билдирет. Бул деген элдин бийлиги. Ушул эл бийлиги дегенде элдин сөз эркиндиги, элдин оюндун эркиндиги, негизинен эле ушул эркиндик деген чөйрөдө. Жогоруда айтып өткөндөй эле демократия бул эл бийлиги дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле эл тарабынан биздин башчыларыбызды эл тарабынан шайлап, ошондой эле өзүбүздүн башчы же болбосо бизди бийлеп тура турган адамдар эл тарабынан шайлануусун түшүнөбүз да. Рахмат. Азыр биз байкагандай сиздер илимпоздордун сөзүн айттыңыздар, ошондой эле бунун илимий жааттан алып карадыңыздар. Жон териңиздер менен сезгенде демократияны кандай түшүнүп, анан кандай баштан өткөрүп атасыздар? Демократияны биз бүгүнкү күндө эгерде демократияны биз өзүнүн чегинде пайдалана албасак, бизди бул демократия жок кылып коюшу мүмкүн да. Бул деген демократиянын чегинен ашыкча пайдалануу бизге кандайдыр бир запка алып келиши мүмкүн. Демократия дегенде бул ар бир мамлекеттин же коомдун өзүнүн эркиндиги деп түшүнөбүз. Негизинен демократиялуу өлкөлөрдө саясий жана өзүнүн кандайдыр бир саясий эркиндиги болуш керек. Анын негизинде ошол жашап жаткан мамлекеттин жарандары өзүнүн демократиялык укугун же сөз эркиндиги аркылуу өзүнүн эркиндигин мамлекетке көрсөтө алышы керек. Ошол өзүнүн ден соолугун медициналык жардамдарды алууга, юридикалык жардамдарды алууга мындай укуктуу да. Демократия ошол деп ойлойм мен. Ошол демократия деген бул ошол сүйлөө укугу болот. Эми сүйлөө укугу деп эле ар нерсени сүйлөй берген да болбойт. Себеби сенин укугуң башка бирөөнүн укугунун алдына келгенде токтойт да. Анын укугун бузганың болбойт да. Ошон үчүн чегинде жүрүш керек. Рахмат. Мынакей, урматтуу биздин коноктор, сиздер өзүңүздөр дагы көрүп алдыңыздар, байкадыңыздар, жалпысынан шашпай жаштардын оюн уктук. Анан эгерде бул жактан таянак чыгара турган болсок, баардык эле жаштарыбыз укугум, менин укугум, анан мен деген гана нерсени айтып келишти да. Эгерде чындыгын айта турган болсокчу, анан сөз эркиндиги деген нерсе көп айтылып кетти. Ал социалдык тармактарда да байкалып турат. Эми сиздер айтыңыздарчы, жаштарыбыз туура эле түшүнүп атабы бул жерде демократия дегенде? Балким булар жоопкерчилик деген жерин унутуп коюп аткандыр. Бүгүнкү күндө демократиянын теориялары аябаганда көп. Анан баягы элдин бийлиги деген түшүнүктөн качып, бүгүнкү күндө заманбап саясаттануучулар, изилдөөчүлөр бул өз жарандарынын эркин сыйлаган башкаруу системасы деген бир жалпы түшүнүккө келишет да. Менин оюмча ушул түшүнүктүн ичинде баары камтылган. Анын ичинде ушу жаштар айткан сөз эркиндиги, дин тутунуу эркиндиги жана башка эркиндиктер. Анан дагы бир нерсени айтып кетти бул карындашыбыз. Эгерде демократиянын принциптерин жакшынакып кармап, аны бапестеп бакпасак, убагында антикалык мезгилде айтып кеткен экен. Бул ахлократияга айланып кетет деп туура белгилеген да. Ошондуктан ошол принциптер жакшы сакталып, анан институттар толук кандуу иштеши керек. Ал эми жаштардын айткандыгында албетте демократия бул укуктар, анан укуктар менен бирге өзүбүздүн милдеттерибиз. Бул жөнүндө дагы айтылып кетти. Жалпысынан менин оюмча бүгүнкү аудиторияга дагы жаштардын теориялык жактан кандайдыр бир деңгээлде маалыматы бар деп айтсак болот да. Бирок ошол эле мезгилде мен айтат элем, демократияны толук кандуу түшүнүү, анын негизги принциптерин ишке ашыруу ар бирибиздин жумушубуз болуп эсептелет. Ошол жагына келгенде бизде жалпы коомчулукта демократияны мындай үстүртөн гана түшүнүп билебиз.
анда биз көбүрөөк биздин күнөөбүз бар. Биздин дегенде ушул ортомун, анан биздин аксакалдарыбыз 20 канча жылдан бери биз эгемендүүлүк алгандан бери демократиялык мамлекетти курабыз, демократиялык коомду курабыз деп айтканыбыз менен ошол акырындап олтуруп ушул ахлократияга жакындап, ахлократиянын жээгине жетип калган учурларыбыз жок эмес. Демек, бул жагынан ойлоно турган бир жагдайлар бар деп айтат элем да. Мен дагы ошо агайдын айтканына кошулуп, мындай практика жүзүндө кандай бири-бирине карама каршылык келип калган жөнүндө сөз кылгым келет. Анткени себеби жаштарыбыз баары эле туура айтышты демократиянын мындай жалпы теоретикалык рамкаларын. А практикага келгенде, мисалы, дин тутуу эркиндигин алалык. Дин тутуу эркиндигин алганда бир жагынан ооба ар бир адам кандай динди тутса ошого эркин. А экинчисинен практика жүзүндө ким болбосун, ар бир адам болобу же бир бийлик структурасы болобу, ал мындай үстөмдүк жасаганга өзүнүн табигый бийликтин эмеси түп нускасы ушундай болот экен да. Ал мындай адам баласы деле үй бүлөдө деле күйөөсү болсо деле ал мындай үстөмдүк кылгысы келет. А аял киши өзүнүн ордун сен анча мынча аша чапартасың деп өзүнүкүн коргош керек да. Ошон үчүн жана демократия бул оор, но башка өнүгүү жолу жок деген ошол да. Бул демократия деп койсо эле коомдо ал өнүгүп калбайт. Бул чын эле бул күрөш. Мисалы, тең укуктуулук десе, аял менен эркектин ортосунда ага дагы аялдар күрөшүш керек. Анткени себеби кандай бир башка, мисалы, ошол диний багыттарда болобу же кыргызчылык деген багыттарда кээ бирлер туура эмес түшүнүп алып, илгертеден биздин аталарыбыз башкарып келген, апаларыбыз үйдө отурган деген туура эмес түшүнүктөрдү жайылса, анда кайра эле баягы күрөшкө түшүш керек болуп калат. Бирок чындыгында көпчүлүктүн бийлиги болгондо көпчүлүк көп учурда азчылыктын укуктарыны мындай чектетип коюш мүмкүн да. Биз мисалы бул жерде айтылып атат, демократия бул сөз эркиндиги, башка эркиндиктер эми. Демократия ал мындай өнүккөн мамлекеттердин бир белгиси, ал сөз эркиндигинин деңгээли, башка эркиндиктердин сакталышынын деңгээли. Бирок толук жана демократия дегенде бул чындыгында ошо элдин бийлиги, көпчүлүктүн бийлиги. Эми адам укугу жагынан караганыбызда биз үчүн демократия бул азчылыктын укугу менен, азчылыктын кызыкчылыктары менен көпчүлүктүн бийлиги, чектетилген бийлиги деп эсептелинет да. Эми адам укугу тарабынан караганда биз үчүн азыр көп учурда студенттер бийликтин колдо оюнчук эле болуп калды да. Себеби мына шайлоо болобу студенттерди сөзсүз иштетип атат. Референдум болобу, мыйзамсыз референдум болобу сөзсүз студенттерди иштетип атат. Анын колдо механизмдер бар. Зачет койбойм, экзамен койбойм, чыкпасаңар болбойт деп аркасындандыр. Эгерде өзүнүн оюн айта турган студенттер болсо, аларды куунтукка алып, тилеге каршы мисалы ал студенттер бирикпей атат, биригип мисалы жок биз буга катышпайбыз десе туура эле болмок. Тарых боюнча студенттер дайыма ошол мамлекеттеги демократиялык күчтүн негизин түзчү, дайыма. А бизде азыр тилеге каршы студенттер мына ошондой бийлик туура эмес оюндарды жүргүзгөндө студенттер ошолордун колунда тилеге каршы курал эле болуп калып атат да. Айгүл айым, сизге суроо, мына сиз эгерде карап келе турган болсок, ушу өмүр бою эле мамлекеттик кызматтарда иштеп келе атасыз, жогорку окуу жайларында иштедиңиз, декан болдуңуз. Анан чындап эле Акылбек мырза айткандай, биз жаштарга өзүнө тандоо бербей, аларды курал катары колдонуп келе жатабызбы? Практика жүзүндө көргөн адам катары айтсаңыз. Бул көрүнүштөр албетте бар. Мен буга мындай дейт элем, ар бир жаран, ошо жаш болобу, кары болобу же орто жаштабы, өзүнүн ой пикири, өзүнүн көз карашы болуш керек да. Менимче азыр балким бир 5-10 жыл мурда кыйыныраак болсо керек, бирок азыр ушу балдар айтып атат го, сөз эркиндиги деп. Бизде сөз эркиндиги кеңири эле. Азыр бир мисалы үчүн жаман жумушка же терс көрүнүшкө бирөө үндөп атса, мен барбайм ага, мен жасабайм дегенге укугу бар да. Рахмат. Мынакей, биз эгер талкуудан байкай турган болсок, биздин жаштарыбыз деле демократияны түшүнөт экен, анан сиздер дагы айтып атасыздар, булар түшүнөт деп. Анда эмне үчүн биздин коомдо жанагы бири-бирин түшүнбөгөн, бири-биринин тандоосун сыйлабаган конфликттер пайда болуп атат? Биринчиден айта кете турган нерсе, бул жерде биз демократия деген менен, ошол демократия менен тең келаткан бизде бир нерсе эле бар.
бул стереотипти коебуз да бизчи. Мисалы үчүн биз чын эле айткандай 18 жаштан кийин ар ким өз сөз укуп өзүнө дегенибиз менен бирок бизди там үйдө тууган урук же ата энебиз сага мындай болбойт, сен там пока жашсың же болбосо сен менин көргөн нерсемди көрө элексиң деген эң баягы көп иштеген бизде иштеген фраза бул ошол сен менин көргөн нерсемди көрө элексиң дейбиз да. Биз ошол чоңдор жактан кээ бирки неме убакыттарда чоңдор жактан башкача басым болот да бизгечи. Биз демократия деп келатканыбызда бул жерде уже стереотип баштайт да. Сен өзүңө чоңду сыйлашың керек, өзүңө чоң айтканын кылышың керек, сен пока жашсың, ошол фразаларда. Мисалы үчүн чындап эле бул жакта эжекебиз мисалы үчүн азыр көп университеттерде иштеген болсо, эжеке мисалы үчүн алдына келип туруп, эжеке сиз мындай кылган укугуңуз жок, анткени мен мындай десем, эжеке мисалы үчүн мага айтат да. Сен мен иштеген университетте мисалы үчүн окуп атасың дегенди айтыш мүмкүн да, мындай айткандачы. Чындап эле ошол фраза бизде көбүнчө болот да. Сен окуп аткан китепти мен уже окуп бүткөм. Анын кой демократиясы жок эле, тынч эле отурайын. Тип ошондой болуп калат да. Жана айткандай басым болушу мүмкүн, там зачет койбой коем, ушундай немелерди биз жаштар баягы демократияны кээде чекера жылдырып турушубуз туура келип калат да, стереотиптин астындачы. Азыр демократия деп эле ар ким ар кандай сөздөрдү, кандай десем, адамдын укугун тебеленген сөздөрдү сүйлөбөш керек биринчиден. Мен өзүм субъективдүү оюм боюнча. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуу чындыгында абдан бир өзгөчө талкуу болуп жатат. Анан жогоруда айтып өтпөдүкпү, демократия, анан биз эл бийлиги, саясий өңүттө карайбыз жана тиги бугу депчи. Эң оболу мен ойлойм азыр жаштар деле өзүбүз деле айтып атабыз. Биз өзүбүздү түшүнө алышыбыз керек да, эң оболучу. Азыркы коомдо кандай коомдо жашап атабыз, биздин сабаттуулугубуз дагы бул жерде чоң мааниге ие болот да. Биз өзүбүздүн укукту билгенден кийин милдетти чогуу ала билишибиз керек. Негизгиси мен ойлойм бул сабаттуулук маселеси эң чоң алдыга чыга келет. Рахмат сизге. Эми сиздерге суроону узатайын. Мынакей биздин жаштарыбыз чеги жөнүндө, аша чапкандык жөнүндө жана башка жөнүндө айтты да. Анан биз эгерде артыбызды карап көрө турган болсок, жана 8 мартта тынчтык митинг өтпөдүбү Бишкекте. Анан ошол жерде социалдык тармактарда аябай талкуу болуп, анан ал жакта дагы кокуй аша чабышты деген сөз болду да. Мисалы ошол комментарийлерге сиз кандай жооп берет элеңиз? Балким аны коом туура эмес кабыл алып же туура эмес түшүнүп алган жокпу? Жаштар билиш керек, 8 март бул женский день деген бул совет доорунда эле болгон майрам. Андан бир кылым мурун бул аялдардын өз укугуна күрөшкөн күнү деп табылган да. Анткени себеби биринчи 16 саат иштешкен, анан 10 саатка түшүрүшкөн, анан дагы декретныйыбызды төлөп бергиле деп ушунда отуруп баягы күрөштүн айынан ошондой күн болгон да. Жыл сайын андай марштар өтөт. Бул жылы дагы шайлоого жакындаганга байланыштуу анча мынча бейөкмөт уюмдардай өз эркин ачык айтып, анан элдерге өзүнүн логика жагынан мындай жакшы көрүнүштөрүн, анан өзүнүн пикирин жеткизип аткан кишилерди байкадыңарбы? Батышчылардын немелери эмнеге алып келди деген эле бул дагы чоң саясат. Талкууну карай турган болсок, ооба, айымдардын күнү, маршка чыксын, айымдар өзүнүн укугу үчүн күрөшсүн дейт. Бирок көпчүлүгү комментарий калтырганда жанагы ЛГБТнын мүчөлөрү эмнеге жүрүшөт деп ошого мындай кыжырданып жазып чыгышты. Ооба, ал жерде трансгендерный девушкалар да болгон. Ал ар бир элдерде бар. 2% адам ушундай өзүнүн гендердик өзүнүн самоопределениясын башкача аныктап калган. Кыргыздарда деле бар. Кайсы динди тутпасын, ал бар. Аны биз кабыл алышыбыз керек. Биз аларды космоска учуруй албайбыз. Ушул жерден бир эксперимент жасап көрбөйлүбү? Сиздин оюңузду, пикириңизди дагы уктук. Анан балким жаштардын демократияны канчалык деңгээлде түшүнүүсүн ушул нерсе дагы ачыктап берер. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Чындыгында эле алар ушул биздин коомдо жүргөнгө укуктуубу, ачык чыга бериши керекпи же чыкпаш керекпи деп ойлойсуздар? Мындай да, эжеке айткандай алар чындап бар да. Мисалы үчүн эгер чын айтканда мен өзүмө койсо, мен өзүм мага мындай айтканда каршымын. Каршымын кандай маалда, эгерде алар мисалы үчүн баягы бир дин өкүлү экинчи дин өкүлүн вербовать этет го, ошо окшоп алар деле мисалы үчүн там эгерде биздин жаштардар арасында башкача эгер талкуу алып барып же болбосо баягындай башкача жумуштарын иштете баштаса, ага мен каршымын. Мындай эжеке айткандай эле сен ага тийбе, ал сага тийбейт да. Эгер тие турган болсо, ошондой баягындай кылсаң болот, каршы чыксаң болот. Демократия бул эң ириде мыйзамдын диктатурасы деп айтылат да. Эгерде мыйзамдын диктатурасын камсыз кыла алсак, чыныгы маанисинде, мына ошондо сиз айтып аткан баягы
чек араны тандоо маселеси турбайт да, кайсыл жерде чек болуш керек, кайсыл жерде чек болбош керек депчи. Бул өтө аяр назик нерсе негизги. Бул биринчиси. Экинчиси, демократия дагы бир категориядан алганда бул баалуулук. Биз бүгүн бардыгыбыз декларативдик түрдө бардыгыбыз демократпыз. Көчөдөгү дыйкандан баштап биринчи лицого чейин баарыбыз демократпыз. Бирок аны күнүмдүк практикада колдонууга келгенде анан өзүбүздө шылтоолор пайда болот. Мындай болуш керек эле, мындай болуш керек эле депчи. Андыктан бул демократиядагы бул баягы кыргыздар айткандай эне сүтү менен бирге бизге сиңирилиши керек. Демократия тескерисинче ар бир кыргыздын мындай эне сүтү менен кабыл алынат. Себеби демократия деген бул нукура кыргыздардын баалуулуктары. Адам укуктары деле бул батыштан келген баалуулуктар эмес, бул кыргыздардын баалуулуктары. Себеби мына биздин урматтуу президентибиз дагы Сооронбай Шарипович ошол сөздү айтты. Мына эл аралык адам укугу боюнча декларацияда жазылган ар бир бирине бул кыргыздан нукура баалуулуктар деп 10 декабрда айтты ал нерсени. Ошондуктан мен ойлойм, бул илгери байыркы ушу Когон хандыктан баштап кыргыздар демократияга көнүп келген адамдар, мындай сөз эркиндигин, жалпы эркиндикти сүйгөн элбиз биз кыргыздар. Ошондуктан бул демократия деген, адам укуктары деген бул менин оюмча кыргыздардын баалуулуктары. Рахмат. Азыр сиз айтып калдыңыз, ушул кыргыздардын илгертеден эле ушул демократ болуп келген деп. Анда азыр сурамжылоо алганбыз ушул биздин шаар тургундарынан. Алар кандай түшүнөт демократияны? Ошону сурамжылоону көрүп койсок. Демократиянын тил эркиндиги, адамдын духовный эркиндиги, кандай десем, бардык нерсеге өз алдынча умтулуу, көздөгөн максатка жетүү. Демократия дегенде бул мисалы үчүн бир өлкөнүн, мисалы үчүн Кыргызстан бул демократиялык өлкө да, себеби ар кайсы адам каалаган ишин кыла алат деген түшүнөм мен демократия дегенде. Биз чыныгы демократиялык өлкөдө жашаган жокпуз, бирок аты демократия болгону менен бирок чындыгында толук демократия жок. Демократия деген мен үчүн эркиндик. Бул менимче бул демократия азыр биздин колдо бар. Азыр деле башка мамлекеттерге салыштырмалуу бизде бар эркиндик. Өзүбүз каалаган жака басабыз, өзүбүз каалаганыбызды кылабыз. Өзүбүз кыскасы түшүндүргөндө эркиндик да. Биз азыр демократиялык өлкөбүз. Бул сөз эркиндигине ээ жана биздин болуп жаткан кырдаалдын бардыгы бул биздин өзүбүздүн ыктыярыбыз менен жашап жатабыз. Бул өзүбүздүн эркиндигибиз. Мынакей сурамжылоодон да көрүп алдыңыздар. Бул жерде деле ошол башында биздин жаштарыбыз айткандай эле баарысы өзүнүн укугун жана эркиндигин гана айтып атат да. Ал эми жоопкерчилик, милдет деген нерсе дээрлик айтылбады. Эми эфирди жыйынтыктап жаткан учурда биздин ушул теле көрүүчүлөрүбүзгө, ошондой эле ушул жаштарыбызга эмне деп кайрылып, кандай сунуш пикирлериңиздерди айтат элеңиздер? 20-кылымдын эң улуу адамдарынын катарына кирген бир киши бар, Уинстон Черчилль деген. Ал мынтип айтып турду убагында. Демократия бул адамзат ойлоп тапкан эң жаман нерсе деп. Бирок андан жакшысын ойлоп тапкан жок дейт да. Анан бүгүн мисалдатып карасаңыздар, өнүккөн өлкөлөрдүн баары бул демократиялык принциптер менен жашаган өлкөлөр. Демократиянын теориясында ушинтип айтылат. Демократиялуу өлкөлөр бири-бири менен согушпайт деп далилденип атат. Бул теорияны эч жокко чыгарган бүгүнкү күндө жагдайлар жок. Ошондуктан эгерде Кыргызстан биз Акылбек мырза айтмакчы, каныбызда, жаныбызда, сөөгүбүзгө сиңип калган болсо, мындан башка жолубуз жок. Мына ушул жол менен кетиш керекпиз. Анан экинчи маселе узурпация деп айтып атпайбызбы? Ошол узурпация кылбаганга биз жол бербеш керекпиз да. Анан бир эле адамды карап олтура берсек, ал узурпация кылса жакшы жаман экен. Анан ал демократия жолун берсе жакшы болуп калат деген бул түшүнүк туура эмес, түшүнүк тар түшүнүк. Бардык жарандар жарандык коом деп айтканыбыз, ошол жарандык коом дегенде бул Рита айымды эле эске алабыз да биз. Андай эмес. Жарандык коом деген бул жалпы бардыгыбыз укуктарыбызды билген, тең укуктуу экендигибизди билген жарандардын критикалык массасы болгон жерде гана демократия болот да. Ушул биздин өрөөндө Кыргызстан эмнеси менен өрөзгөлөнүп турат? Бул ошо эркиндик менен, сөз эркиндиги менен, демократиялык процесстери менен. Чын эле биз алдыдабыз. Даже Казакстандан конокторубуз келгенде,
алар мына жакында эле президент алмашканда эмне кылыш керек деп бир сыйра баягы тамашалашып биз жакка кайрылышты, но анын аркасында чоң маселелер жатат да. Ошон үчүн башка маселеден баягы аксабатсак дагы жок дегенде ошол жетишкендигибизди алдыга алып, мен ишенем, азыр региондорду өнүктүрүү, цифровизация дегендерди баштады. Биз ушу демократиялык процесстерибизди эми токтотуп калбай, андан да алдыга жылдырып, борбордон ажыратуу, жергиликтүү өз алдынча башкарууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип туруп, ушул региондо эмес, жалпы дүйнөлүк масштабта эң кандай десем адилеттүү башкаруу системаны калыптанып, эже айткандай алтын доорго биринчи биз кирип, анан карагылачы, кыргыздар кичинекей болуп туруп кандай системаны куруп алды дегенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да, мен ошого ишенем. Бир нерсеге биз макул эмеспиз, анан эмне кылыш керек, мушташыш керекпи, чашташыш керекпи? Жок, антпейбиз да. Биз толеранттуулугубузду көрсөтүп, ошол терс көрүнүштү өзүңдүн оюңду айтып же болбосо жасаш керек да. Ошонучу мындай жарабайт, а момундай кылып туруп жасап көрсөтсөк, анан бар көрөт, мындай туура эмес экен, момундай экен деп. Ошон үчүн баягы жоопкерчиликти айтып атабыз го. Биз бир нерсе менен макул болбосок, анда көрсөт жакшы нерсени. Көрсөт, эл көрсүн, баары көрсүн, анан кийин ошо сенин жолуң менен кетет деп. Демократия, адам укугу бул мындай бир тараптуу иштеп кете турган механизм эмес да. Жаштарга мен каалоорум бул жана эненин сүтүн талап, бала ыйламайынча эне сүт эмчек бербейт деген маанисинде жаштар өзүнүн укугун талап кылмайынча, өзүнүн эркиндиктерин талап кылмайынча бул механизм иштебейт да. Көптөгөн ойлор айтылды. Бул учурда демократиялуулуктун жеткен чегине биз жете элекпиз. Биз эми кадам таштап баштадык. Ошол учурда эле жогоруда тынчтык митинг жөнүндө айта кетсем да, мисалы ал жерде плакатка жазып чыгышты да, кыз келиндер чай куюу менин милдетим эмес депчи. Бул нерсеге биз жол кое берсек, биз жоголуп кетишибиз мүмкүн да. Аял затынын өзүнүн орду бар. Биздин ата бабаларыбыздан болуп келген нерсе да булчу. Аял заты өзүнүн ордундагы ишин аткара алса, бардыгына өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетсе гана анан коомчулук аралашсын дейт да. Бул жерде ошол Курманжандатка чай куйган эмес деп айта албайбыз да. Бул жерде ал өзүнүн үйдөгү милдеттерин аткара алган, жолдошунун алдында милдеттерин аткара алган. Ошондон сырткары анын акылмандуулугу жана күчтүүлүгү, ошол тайманбастыгы менен гана чоң ийгиликтерге жетише алган да. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздер биздин ачык талкуудан жаштардын демократияны кандай түшүнөт экендигин даана так көрүп алдыңыздар деп ойлойбуз. Ошону менен бирге эле чыныгы демократиянын маңызы жана ал ар бир адамдын укугун кандай коргоп, аларга кандай жоопкерчиликтерди бериши керек экенин мына ушунда көрдүңүздөр. Анда эмесе биздин эфирибиз сиздерге аз да болсо пайда алып келди деген үмүт менен аяктайбыз. Кийинки берүүлөрдө жолугушканча аман болуңуздар. Бүгүнкү талкуу демократия жөнүндө болуп жатат. Демократияга жаштардын көз карашы. Биз ушул демократияга кадам шилтөө менен, тагыраак айтканда, жаштардын ою жана жаштардын аракети бүгүнкү күндө келечек үчүн кадам болуп бере алат да. Жаштардын ою менен милдети жана укуктары ушул жөнүндө бүгүн талкуу болду да. Көпчүлүк жаштар өздөрүнүн укуктарын билет экен дагы, милдеттерин билбей калат. Ошол аркылуу демократияны туура эмес түшүнүп жана туура эмес тарапка пайдалануу болуп кетет экен. Ошол нерсени бүгүнкү талкуудан биз ала алдык. Негизи жалпы жаштардын демократияга болгон ойлору мага жакты. Алар түшүнүп атат да, бул сөз эркиндиги, бул плюрализм, ар кандай мнениянын тандоонун деп бул аябай жакшы нерсе. Бирок бүгүнкү күндө бизде баягы информациялык дагы плюрализм бар да, көп булактар бар. Анан бүгүн биз критикалык ой жүгүртүүсүнө кичине салым кошуп, университеттерде ушу кантип ар түрдүү маалыматтардын ичинен туура маалыматты талдап алганды үйрөтпөсөк, бүгүнкү күндө фейктер аябай көп. Ошонун арасында баягы билим берүү тармагында бир жака сүйрөп кетүү дагы коркунучтары бар экенин көрүп атабыз. Анткени себеби көп учурларда, особенно шайлоонун алдында ушундай маалыматтарды бир жака буруп кеткен маселелер болот. А так жаштар мени аябай сүйүнтү. Демократия бизге таандык эмес, кыргыздарга таандык эмес деген маселелер жок экен. Баары билет экен, кыргыздар чыныгы демократия кыргыздардан башталганын көбү билип,
уже ошону мындай өзүнүн жашоосунда кабыл алып иштегенге даяр болгон экенин ынандым да бүгүн.